150 миңден 300 миң долларга чейин го деп мындай көз чаптырып атабыз да. Каалаган нерселер ушул экен. Бул эми бизге сыноо деп көрүп атабыз. Бишкекте кыргыздын улуттук баалуулугун, маданиятын, кол өнөрчүлүгүн дүйнөгө тааныткан Байбол ордосу деген бар эле. Тилекке каршы 18 декабрда бул жакта ири өрт чыгып, мынакей ордонун жарымынан көп бөлүгүн тилсиз жөө жалмаган. Биз бүгүн Байбол групптун негиздөөчүсү Мансур Абылаев менен маектешкени келдик. Алдыда ал бизге Байбол эми өзүнүн ишмердүүлүгүн кандай негизде жүргүзөт айтып берет. Сиз медиахатты көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Асел Шамилова. Ошо кыргыз хендмейд, кыргыз юрт деп, кыргыздын кол өнөрчүлүгү, кыргыздын боз үйү, андан башка дагы бир нече проекттерибиз бар болчу. Ошонун баардыгын Байбол групп деп, ошонун негиздөөчүсү мен болом. Бул жер болсо, ушул жерде акыркы 10 жылдан бери 9 жыл болду го, иш аракеттерди кылып жүргөнбүз. Ушул жерде салып баардыгын кыргыздын маданиятын көрсөтүп, чет өлкөдөн келген туристтерге ошолорго кол өнөрчүлүк кантип жасалат, кыргыздын шырдагы кандай, боз үй кандай, андан кийин жанагы ашканасын да көрсөтүп, ушинтип Байбол ордо деп атаган жерибиз болчу. Кыргыз хендмейд деген бул өзүбүздүн негизги багытыбыз болчу. Бул кыргыздын кол өнөрчүлүгүн, шырдактар жана башка буюмдарды Кыргызстандан жасап, ошо экспортко жиберчүбүз да. Андан кийин Кайсы өлкөлөргө жиберчүсүздөр? Дүйнөнүн баарынан алчу. Бул Америкада өзүбүздүн складыбыз бар. Ошол жакта Америка боюнча бекер жеткирүүлөрдү кылып, ошол жака көбүрөөк басым жасачык. Андан башка болсо Европадан, Казакстандан сөзсүз. Негизи бул жер ошо сырттан келген туристтерге деп жерлер бар болчу. Андан кийин ортодо могул жерде боз үй койгонбуз. Боз үйдү дагы башкача кылабыз деп, жерине теплый полун салып, кумтулап, кышы жайы тура тургандай кылып, анан сыртта -15 градус болуп турганда, ичинде футболкача отуруп чай иче тургандай ошондой боз үй кылганбыз да. Анын ичиндеги боз үйдү дагы баардыгын кыргыздын нукура кол өнөрчүлүгү менен жасайбыз деп. Ичинде топостун жүнүнөн, койдун жүнүнөн баардыгын базардан эчтеке албайбыз, баардыгын жасап көрөлүчү деп туруп, анан кыргыздар байыркы кылымдарда кандай жашаса, ошону деген кайрадан репродукция кылабыз деп. Анан өзү дагы болгондо кыргыздар азыр кандай шарттарда жашай алат, кандай комфортту бере алабыз, ичинде жылыткычтары бар, башкасы бар деп ушинтип койгонбуз. 4 жылдан бери турган боз үйүбүз бар болчу жерде. Батарея жок болуп кетти, таза түйү да калбай, фундаментиндеги бетондор калып тур. Андан башка болсо баары ушинтип жок болду. Өрт каяктан чыкты? Өрт негизи ушул тараптан чыкты да. Бул жакта намазканабыз турчу, андан кийин тиги кошуналардан эми азыр териштирүүрү болуп атат. Өрт нар жактан чыктыбы же бер жактан чыктыбы деп, андан кийин биздин кароолчубуз ошол как раз ошол намазкананын ичинде экен. Андан кийин ошол айтып калды, мен ичинде отурсам сырттан от чыкты деп туруп, анан чыга алганча электик эмне деп, эми азыр териштирүү иштери аягына чейин бүтө элек, бирөөнү айыптап күнөөлөп дагы эметкибиз келбей жатат, эми кырсык болду деп жатабыз. Ошондо өрттүн себеби белгисиз экен да азырынча. Себеби пока белгисиз болуп атат. Жабыркагандар жокпу? Жабыркагандар жок. Мен азыр бул жактан көрүп жатам, мынакей жылкычылар үйү, кыз жигиттер үйү, баатырлар үйү, тарых ордосу деген өңдүү бөлмөлөр болуп, ар бир бөлмөдө өзүнүн бир улуттук маданий баалуулуктар болгон экен да. Мисалы, жылкычылар үйүндө жылкычылар кандай буюм тайымдарды колдонгон, бардык көрсөтмө катары ушул жерге орнотулган болчу экен. Тилекке каршы бул жакта көбү мындай жыгачтан болгондуктан абдан тездик менен өрттөнүп кеткенин айтып жатышат. Бул жак болсо экинчи этажыбыз болчу да. Экинчи этажга чыгып, экинчи этажда офис болчу. Абайлап өтүңүздөр. Кыргыз чемелердин сүрөттөрү бар экен. Бул жакта художниктер келип, кыргыздын кол өнөрчүлүгүн ушинтип тартып неткен жер болчу. Бул жерге акырын кирип кетелиби? Негизи бул жерде бизде эмебиз болчу да, жанагы швейный машинкаларды коюп, кезе турган аппаратураларды коюп, ушинткен жерибиз болчу. Алардын баардыгы ээрип жок болуп ушундай болду. Бул жерде стеллаждар бар болчу. Ичиндеги жанагы көптөн бери чогулткан кичинекей оборудованиялар, ошондой нерселер болчу. Оборудование жери болчу. Бул жер болсо сырттан келген кишилерге аны алабыз дегендерди ошонун ичине киргизип көрсөтүп берчүбүз. Карайсызбы? Оборудованияларын ээрип койгон. Бул жерден абайлап өтөлү. Канаңыздар. Опа. Эте өтүп кетсек абайлаңыздар.
Келсе. Ойлансың ба? Ойлансың ше. Бул жак нече кыйла эле чоң болуп турабы кенен? Ушул жер могул жерлер полкалар. Ушул полкалар астындагы аягында аябай толтурганбыз. Өнүмдөрүбүз менен жайында туристтер көп келет да, ошолорду шырдактарыбызды көбүн түгөтүп, анан ушул жерге толтурганбыз. Анан кийин өнүмдө ар кандай болчу. Жанагы чермей тигиндей мындайлардан баштап нерселер. Ушул калган нерселер ушул экен. Уштар калп калыптыр. Ар кандай шырдактардын мындагы сапатына аябай көп көңүл бурушубуз. Сапаты жакшы болсун, кыргыздын деген кол өнөрчүлүгү азыркы заманбап малды кандалып жазылат деп туруп, жакшы кийизден жазат. Кийиздер дагы өзүбүздүн камсыздандыруучуларыбыз бар. Ошолордун алгандан кийин сөзсүз жууп, жакшылап жазат. Анын артында болсо ушундай өзүбүздүн брендибизди коюп, кыргызканет деп ушундай болчу. Ичи көп болчу, баардыгы күйүп кетти, жок болду. Бул жагыбыз болсо эмес болчу. Упаковочный зона деген. Бул жакта болсо бүткөн товарлар, сатылган товарларды ушул жерге койчубуз. Аны бияка упаковка болуп туруп, анан кийин курьер алып кетет деген нерселер болсо, могул жерге турчу да. Ошо курьерге жетпей калганда эт нерселер кетти. Бул жер болсо эмелердин, кийиздердин склады болчу. Ичинде толтурганбыз жакшылап. Бул Чёртная пятница болуп атат деп Тумар компаниясы бар. Ошолордун кийиз алып турчубуз. Алар деген жакшы скидкаларды бергенден байыр колдоно турган кийиз. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк болуп турганда ушул жакта толтурайлы деп туруп, көп болуп туруп кийиздерди алып койгонбуз. Толук болуп жыйылып турган жерде. Упаковочный зона деген эметкенде нерселер бар экен. Бул жанагы эме деп коет го, вау эффект депчи. Кардарлар биздин продукцияны алганда, жакшы экен деп туруп, заманбап шырдак деген эмне англисче, орусча жазып, кыргызча жазып, шырдакты кантип кам көрүш керек, кандай болот деп ичиндеги нерселер. Бул упаковочный нерселер да. Бияқта дизайндар менен шырдактар кантип жазылат деген ошондой жазып. Эми упаковка ушундай. Кыргыздын кол өнөрчүлүгү боюнча ар кандай открыткаларды художниктерге тарттырып, Аруке деген художник кыз бар, ошого тарттырып, анан ошолор менен кошуп, кардарлар деген продукцияны алганда, сонун экен, упаковкасы баары сонун экен дегенге жакта упаковочный зона кылганбыз. Анан эң өкүндүргөнү ушул могу жасалган жумуштар болчу, анткени ошо 200 үй бүлөбүз бар деп атайын, ошолордун жасаган жумуштарынын бүттүгү ушул жерде болчу. Канча жылдан бери кээ бир шырдактарыбыз 2-3 жыл мурун жасалган шырдактарыбыз дагы ушул жерде болуп, эми жана көз майы менен жасалган шырдак деп атат эмеспи? Көп убакыт күндөп түндөп отуруп иштеген, өзүнүн өнөрчүлүгүн ошого салган нерселер ошолор жок болгондо кичине өкүндүрдү. Муну восстановлениясы деген, муну жасаш үчүн кайра бир нече жыл керек да, ошо шырдактар боюнчачы. Кол өнөрчүлүктүн ар кандай түрлөрүн эметкенбиз. Булар дагы ар бир жолу жасап турбайлы деп, мындан дагы көбүрөөкүн заказ берип, мунусунан да көбүрөөк заказ берип. Буларды ошондо кардарларга салып берчиңиздер экен да? Ооба. Кардарлар өзгөчө жана чет мамлекетте жүргөн четтегилерге кыргыздын кол өнөрчүлүгү эмне деген мааттарды таанышсын, билсин деп. Жак кичине жанды кийите турган нерсе ушул жер. Бул жерде тарых орду деген негизи ушул жер бизде шырдактарды кезип, айылдарга жөнөтүп турган ушул жерибиз болчу. Ушул жерибиз более-менее калыптыр да. Более-менее дегенде эми ичи дагы коркунучтуу. Кириңиздер. Анан мында көргөнүңүздөй үстүнөн ноолордун баары түшүп, болгондо четинде турган нерселер калыптыр. Мисалы үчүн тиги кампабызда турган кийиздердин баардыгы, өнүмдөрдүн баары күйүп кетсе, ошо кампага өтө элек, жанагы бүт элек процесстеги анча-мынча шырдактарыбыз калыптыр. Аны бияқта тетрадьтеги буларыбыз калыптыр. Ошол жак эң аман калган зданиянын ичинде ушул комната экен да. Жалпы чыгым эми так боло элек.
бул жакта здание жана башкасын албаганда өзүбүздүн өнүмдөрүбүз жанагы компьютер жабдыктар тигиндей мындайларыбыз деген өзү эми бир 150 миңден 300 миң долларга чейин го деп мындай көз чаптырып атабыз да. Ошол ушул жерге көчүп келдик. Офисибиз жакта кабинеттерди ээлеп ошондой болуп тура турган болсок, бул жерде жаңы open space деп коет эмеспи? Ошондой бир жерге эле отурабыз дедик да. Ошол жерден эле тамак ичебиз, ошол жерден эле кызматкерлерибиз менен бир столдун үстүндө отурабыз деп туруп ушинтип келген жерибиз. Келиңиздер. Кеңсеңиздер экен. Кеңсебиз, келиңиздер. Өзү иштеп жүргөндө эле ошо жанагы кайдзен деген японский метод работа менен иштегенге аракет кылчубуз. Кайсы жерде эмнелерибиз турат, кандай болот деп туруп. Анан бул жакта болсо ошо Ташкордонун принтери бар экен. Ошо принтериңерди колдоно бергиле деп эметти. Бул жагыбыз болсо офисибиз. Келиңиздер. Офисибиз деп туруп үйгө эле киришкенде. Азырынча убакыт. Келиңиздер. Ошол жерден отуруп жиберсек болот. Ошондой мындай эле жанагы кайдзен деп айткандай телефондорубуз кайерде туруш керек, журналдарыбыз кайерде туруш керек деп ушинтип кагаздардын баары күйүп кетти. Анан кийин болсо бухгалтерияны кайрадан бияка чогултабыз деп бизге керектүү нерсе ошо флипчарт болду. Сүйлөшүп отуруп стратегия кайра кризистен чыгуунун жолдору кандай деп ошолорду бияктан тренинг катары өтүп эмне кылабыз, пландарыңыздарды мотивациябызды кандай кылабыз деп анан кийин досторубуз болуп калды. Ошо тренингтерди өтүп берели командаңарга, азыр ситуацияда кантип чыгуунун жолдорун чогуу акылга алчайлы деп ошентип. Анан кийин колдоо аябай көрдүк. Ошо өзүбүздүн ишибизди кылып атканда мурда өзүбүздүн эле ишканабыз деп жүрсөк, көрсө кээ бирлер айтып калды, сиздердин өзүңөрдүн ишканаңар эмес, бул кыргыздын кол өнөрчүлүгү күйүп аткан кез. Ошон үчүн көмөктөшөлү, жардамдашайлы деп жана жайлаган нерсебизди жыйнап туруп, чачылган нерсебизди чогултуп туруп, азыр кичинеден баштайлы деп жаткан кезибиз. Бул жерибиз болсо ошо тигүүчү нерселерибиз болот. Анча-мынча нерселерди тигчибиз. Ошондой кылып, тиги экинчи цехте болсо ал жакты үтүктөй турган жана ое турган жер кылып эметтик. Азыр ал жака дагы барабыз. Азыр канча устаңыздар иштеп атат? Биз негизи 200 устабыз да. 200 узубуз бул айыл жергесинде, көбүнчө Нарын, Көл, Чүйдө, анан Бишкекте да бар. Алар үйүндө отуруп тигишет. Биздин процесс мындай да. Биз өзү бияктан деген дизайн бияктан жасайбыз, оюу процесстерин бияктан жасайбыз. Анан баардыгын керектүү нерселерин баарын пакеттерге салып, анан үйлөрүнө жөнөтөбүз да. Аларга болсо бир ийне эле керек да. Ийне менен алып туруп эле ошону тигип, чогултуп. Бирок бизге иштешкен узайымдардын баардыгы, ошо 200 узайымыбыз дегенибиз, баардыгы бизден үйрөнүп анан кийин чыгат да. Өмүр бою шырдак менен иштеп жүрөм десе дагы, сөзсүз бизге келеле, туугандарыңыздарда жашап турсаңыздар, биз силерди бекер дагы үйрөтүп, көрсөтүп, биздин талаптарды көрсөтүп, анан кийин силерге колуңуздарга берип баштайбыз деп туруп ушинтип иштейбиз да. Опа, бисмилла. Бул жак болсо азыр ошо кампабызга кире турган нерселер ушулар. Анан кийин жана тумарды айттык го, биздин өнөктөштөрүбүз ушундай кийиздер менен жардам берди деп, ошо кийиздердин баарын жөнөткөндө ушулар. Анткени өзүңүз көрбөдүкпү? Болгон сырьёнун баардыгы жок болуп кеткен да. Ушулар калган экен. Ушул жерден оюп, анан кийин пакеттерге салып, мындай пакеттер турат. Ушундайлар менен айыл жергесин жөнөтөбүз. Анан эки этаптын ортосунда биз бияка алып, керектүү жерлерин кайра оңдоп, түздөп, үтүктөп, шырыкка даярдап туруп, анан кайра башка уздарга өрөбүз. Ошо үтүктөө иштерибиз болуп калгандыктан жанагы узайымдарысында колундагы нерселерди алып кайра бергенге уже иштеп баштадык да. Азыр бул жакта дайыр ушундай комната бар. Ошону азыр элдер бошотуп атышат. Анан бошотсо ошол жака магазин ошол жака көчүрүп, бул жак болсо жалаң шырдактын үтүктөө иштери жана ою салып аткан жери болот деп. Баардыгы ушул жерде болот, бирок азыркы убакта ошол биринчи процессибиз жөрмөктөйбүз. Ошо жөрмөгүн биринчи өдөңкү слоюн чогултат. Анан кийин болсо келгенден кийин мындай кылып туруп, ылдыйкы кийиз менен жабыштырып, чаптап, анан кийин кетиребиз да. Француз балдар кыргыздын шырдагын ошо Францияда сатабыз деп ушинтип жазашкан. Анан эми булар бизге ишеним артып бизге берип атканы ошо биз ошондой сапатка чыкканбыз, ошондой сапат менен иштеп атабыз деп туруп 2 жылдан ашык иштешип аткан биздин өнөктөштөр. Алар Кыргызстандан жазашат, биз жазап беребиз, алар болсо ал жака алып барып туруп сатат да негизи. Негизи кыргыздын буюмдары сыртка жеткенде ал жакта биздикинен дагы экеседен ашыгыраак баа менен сатылат. Эми жол кире бар, жанагы таможнясы бар, тигине мындай десек, андан башка дагы эми ошондой. Негизи ошондой баада сатылып аткан нерсе бул кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн алдыда
чоң келечеги бар, ошол ачылбаган потенциалы ошол жерде деп билебиз. Башка артыкча нерселерди баарын кыркып, азыр кыргыз коммунитке өзүбүздүн акцентибизди коюп, ошону кайрадан жандандырып алсак, кайрадан туризмге да киришебиз, боз үйлөрдү да кайра жасап баштайбыз деп ушинтип турабыз. Анткени азыр биз үчүн кыска убакытта мындай чогултуп көп нерсенин баары эмес, азыр кичинекей нерсени баштайлы, анткени кайрадан чыгып кетебиз деген үмүт атабыз. Биз Байбол групптун негиздөөчүсү Мансур Абылаев менен маектештик. Байбол групп алдыда кыргыз маданиятын, улуттук баалуулуктарын, кол өнөрчүлүгүн дүйнөгө таанытууну уланта берет деп ишмердүүлүгү менен тааныштырып чыкты. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Бул видеого комментарий жазып бөлүшүңүз.